Иш сапардын биринчи күнү эл өкүлдөрү жер үй алтын кенине барышты. Аталган алтын кенин Альянс алтын ишканасы иштетип жатыптыр. Алтын кен комбинаты курулган. 2019 жылдын ноябрында жер үйдө кен казуу иштери башталган. 2020 жылдын март айында алтынды бөлүп чыгаруучу фабрика жана калдык сактоочу жайы ишке киргизилген. Талас алтын кен комбинатын ишке киргизүү учурунда жер үйгө жумшалган инвестициянын көлөмү 410 миллион долларды түздү. Ал эми жалпы инвестициянын көлөмү 600 миллион доллар болууга тийиш. Кийинки болгон иш сапарынын жүрүшүндө депутаттарга алтын бөлүп чыгаруучу фабриканын иши көрсөтүлүп, алтынды алуу технологиясы менен таанышты. Өз кезегинде эл өкүлдөрү өндүрүштүк коопсуздукту жана айлана чөйрөнү коргоону камсыз кылуу маселелерине көңүл бурушту. Иш сапардын экинчи күнү эл өкүлдөрү Жалал Абад облусунун Чаткал районунда жайгашкан Жамгыр алтын кенине барышты. 2003 жылдан бери кенди казакстандык Vertex компаниясы иштетип жаткан. Ушундай месторождениялар бар, комплексный медь кошулуп чыгат, башкалар чыгат. Бир проблема Кыргызстанда завод жок, цветно-металлургический, ошонун баарын оборот кылып иштете ала турган. Бизде Афинашкан бар. Андан ары депутаттар Чаткал районунун аймагында жайгашкан куру терек кенин иштетип жаткан кытайлык Кичи Чаарат жабык акционердик коомунун ишмердүүлүгү менен таанышты. Айлык айтылган буга чейин элек. Айтып эле келип айлык асты. Андан чыккандан кийин эл депутаттары жогоруда аты аталган ишканаларда катталганы менен толук кандуу иштей албай жаткан адамдар менен жолугушту. Чачыранды алтын боюнча да. Украинадан азыр айырмабыз жок болуп калды. Муну Токойго турсаң деле фирма, өнөргө барсаң деле фирма, Сайга кирсең деле фирма. Анан ошо айлык маселеси анан бу фирма боюнча. Чачыранды алтын боюнча бизде азыр мораторий кирген. Токтоду да баягы. Буга чейин мен көп жыл айткам, баягы көптөгөн баягы лицензиялар берилип кеткен да, билесиздер. Азыр бүгүнкү күндө өзү 300 лицензия берилиптир да чачыран алтынга. Билесиз да? Ошонун жок кылып атып 160 же 150 канчасы бар экен бүгүнкү күндө. Анан азыр иретке келтиребиз деп мына атайын келди, мына Госкомгилген зам министр мына Айша Садыбакасовна. Бул боюнча да ушу ордунан көрүп кетели деп мына келип атабыз. Урматтуу туугандар, азыр бул боюнча дагы иретке келтиребиз. Эл менен болгон баарлашууда депутаттар алар тарабынан айтылган маселелерди документалдуу иликтеп көрүү чечимине келишти. Тоо кен ишканаларынын ишмердүүлүгүн талкуулоо Чаткал районунун борбору Канышкы айылында жергиликтүү эл менен жолугушууда уланды. Чаткал районунда ушул маселелер көп да. Себеби бул жерде ушу Чаткал районунда ушул алтын казган компаниялар толтура. Ошолордун ишмердүүлүгүнөн дагы бүгүн түз таанышып, эртең жогорку кеңешке барганда ошол мыйзам чыгарганда ошо сиздердин үнүңүздөрдү ошол болуп аткан маселелерди кошуп, ошо мыйзам жазсак, мен ойлойм жакшы болот. Сиздердин үнүңүздөрдү эске алып. Мындан тышкары жыйындын катышуучулары кен казуу ишканалары, экологиялык коопсуздук маселелерине өзгөчө көңүл бурбай жатканы, Чаткал районунун социалдык экономикалык абалын жакшыртууга жарытылуу жардамы тийбей жатканы боюнча пикирлерин ортого салышты. Ушул катышкан фирмалардын айтып кеткендей, бирөө дагы рекрутацияланган жок. Бул эмне дегени? Бул эмне деген Чаткалды жок кылабы? Урматтуу депутаттар, мындайда. Азыр сууда балык албайбыз Чаткалдын дарыяларында, суу албайбыз. Токой албайт суунун боюнда. Экологияда сакталбай атат. Аердеги чымын чымчыкта караттуулар, жаныбарлар калбады. Бул эмне кылышыбыз керек? Кичи Чаарат боюнча 3 күн иши болду. Мамлекетке 338 миллион чыгым алып берилди. Бул боюнча мына ушул жерде сиздер комитетке карап турган болсоңуздар, генеральный прокуратуранын өкүлдөрү сөз катышып эстип берсеңиздер. Эл депутаттар эртеси күнү да алтын казган ишканаларды кыдырып, Full Gold Mining компаниясынын иши менен таанышты. Сын пикирлер көп айтылды. Келгенден 5 күнгө кой салбаса. Канча кийин кыдырдык, бир да жерде мындай условия жок ай. Чөз это беспредел. Биздин туугандар иштеп атат. Көрүп келип атат мына баарына. Нет, нам вообще закрыть эту керек. Там да иштеп кандай жатакана бар. Ал эми эти бакыр терек сай ишканасы салыштырмалуу караганда кыйла айырмаланып турат. Ишканада жасалган иштер өз тартиби менен тыкан аткарылып жатыптыр.
Жыйындын соңунда отун энергетикалык комплекси боюнча комитетинин депутаттары бардык көтөрүлгөн маселелерди карап чыгууга убада беришти жана Тоген компаниялары боюнча бардык материалдарды иликтөө максатында комитеттин жыйынында кароо боюнча чечим кабыл алышты.